Bismillahi walhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыбызга Аллах Тааланын саламы жана тынчтыгы болсун. Бүгүнкү күндө эч бир эл жер тандабастан, мамлекет тандабастан, же болбосо бир чегара тандабастан, же болбосо бир мусулман капыр тандабастан бүткүл дүйнө элини кыжалатчылыкка салып, бүткүл журтчулуктун жүрөгүнүн үшүнү алган бул коронавирус оорусу уланып келе жатат. Ушул оорудун себебинен биздин мамлекетибизде жана башка мамлекеттерде айылдарда, шаарларда карантин жарыяланды. Ал карантин жада калса мечиттерди, окуу жайларды, жумуш орундарыны бардыгын бүгүнкү күндө үйүнө топтоду. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиз менен биз бул карантинде бош убакытта отурганда кандай пайдаланып жатабыз? Бул бош убактыбызды, үйдөгү убактыбызды кандай пайдаланып жатабыз? Ошол убакыт тууралуу бир аз сөз кылганды туура көрдүк. Урматтуу мусулман бир тууган, бул убакыт деген эмне? Убакыт деген бул сиз менен биздин жашообуз. Убакыт деген бул сиз менен биздин өмүрүбүз. Убакыт деген бул сиз менен бизге берилген аманат. Убакыт деген бул Аллах Тааладан берилген эң чоң бир сыйлык. Убакыт деген, урматтуу мусулман бир тууган, эртең кыямат күнү Аллах Тааланын астына барганда сурала турган эң чоң бир неаматтардан бири. Сурала турган эң чоң бир нерсе. Убакыт тууралуу эртең кыямат күнү сиз менен биз ар бир минутубуз, секундубуз, убактыбызга Аллахтын астында жооп беребиз. Урматтуу мусулман бир тууган, бул убакыт деген ушундай нерсе, ал сиз менен бизден сурап келбейт. Убакыт ушундай нерсе, ал сиз менен бизден сурап дагы кетпейт. Ал убакыт сиз менен бизден эч кандай бир сураксыз келип, сураксыз кете турган нерсе. Эч бир убактыбызды биз үнөмдөп кала албайбыз, эч бир убактыбызды алып кое албайбыз, эч бир убактыбызды же болбосо сактап дагы кое албайбыз. Эми урматтуу мусулман бир тууган, бул убакыт деген нерсе сиз менен биз бул убактыбызды туура пайдалансак дагы өтө турган нерсе, туура эмес пайдалансак дагы өтө турган нерсе. Сиз менен биз бул убактыбызды кааласак, Аллах Тааланы разы кылып, Аллах Таала бир жалынып, жалбарып, көптөгөн бир дини жетишпегендиктерге жетише турган убакыт болсо, өтө жакшы, Аллах Таала разы болот. Эгерде сиз менен биз үйдө бекерчиликте, асмандан издегеним жерден табылды деп, бекерчиликте жата турган болсок, анда сиз менен биздин бул убактыбыз дагы өтөт. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, сиз менен биз бул убактыбызды өтө туура пайдаланууга аракет кылайлык. Сиз менен биз көп жетишпегендиктерге жеткенге аракет кылайлык. Канчандан бери намаз окуймун деп жүрөт элек, убактыбыз жок эле. Зикир кылайлык деп, бир Аллах Таалага жалынып, жалбарып, кечирим сурайлык, Аллах Таалага бир тооба кылайлык деп жүрөт элек, бирок убактыбыз жок эле. Канча бир Куран жаттайлык, зикирлерди жаттайлык, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү хадистерин жаттаганга, пайгамбарыбыздын берекелүү сөздөрүн жаттаганга убактыбыз жок эле. Келиңиз эми жаттап жетишейлик. Канча бир жакшы таалимдүү, тарбиялуу китептерди окуганга убактыбыз жок эле. Балдарыбызга отуруп жакшы бир таалим, тарбия, адеп, ахлак үйрөткөнгө, алардын бир тарбиясына көңүл бурганга убактыбыз жок эле. Мына эми Аллах Роббул Иззат сиз менен бизге өтө бир туура пайдаланганга мүмкүнчүлүк боло турган бир убакыт берди. Келиңиз сиз менен биз ушул убакытты дагы текке кетирбейлик, туура пайдаланайлык. Эгерде азыр дагы сиз менен биз убактыбыз эгер бош кетире турган болсок, эгерде азыр дагы убактыбызды текке кетире турган болсок, анда урматтуу бир тууган, сиз менен биз анда эч кандай бир ийгиликке жетүүбүз, бош убакытта туура пайдаланбасак, анда бош эмес убактыбызда дагы анда келечекте бир ийгиликке жетүүбүз өтө кыйын болот. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, бул убакыт деген нерсе, бул эртең кыямат күнү ар бир минут секундудан сурала турган нерсе. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадистин мазмунунда айтат, Хадистин маанисинде айтат: сен 5 нерсе келеелектен мурда 5 нерсенин кадырына жете билген, сыйлай билген деп.
Peygamber aleyhisselam aytadi: "Şababeke qabla haramik." Sana bir qarılık kelelekten murun sen жаштыгыңды, күч-кубат барлыгыңды баалай билген. Сеңа bir оору келелектен мурун ден соолугуңду баалай билген. Же болбосо саңа bir кедейлик келелектен мурда сен байлыгыңды баалай билген. Байлыгыңдын кадырына жеткен. Саңа bir алек кылып кое турган bir вакыт келелектен мурда сен bir бош убактыңдын кадырына жеткен. Жана өлүм келелектен мурда сен өмүрүңдүн кадырына жеткен деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Келиңиздер урматтуу мусулман bir тууган, сиз менен биз ушул вакытта көп нерсеге жете турган вактыбыз келди. Көп bir ийгиликке жете турган вактыбыз келди. Эртең сиз менен биз бұл вақыттарды тура емес қолданып қойып, бұл вақыттарды өткізіп қойып, ешқандай бір өкінішке ұшырап қалбай тұрған болушымыз керек. Урматтуу мусулман бір туған, бұл вақыт өтөт, бұл вақыт кете тұрған нәрсе. Бүгінгі күнде сіз менен біз айтабыз, намаз оқуға уақытым жоқ, же болбосо bir Kur'an жаттоого уақытым жоқ деп айтабыз. Эмнеге? Урматтуу мусулман бір туған, сиз менен биздин бардыгыбызда уақыт бар, бардык элде уақыт бар. Эмне? Bir gana vaqtımızda tertip yok. Eğer de siz менен biz vaqtımızda tertipte turgan bolsok, vaqtımızda tertip менен қолдана turgan bolsok, anda bardıq nersege, bardıq ийгиликке biz сөзсүз түрдө жетебиz. Siz менен biz бүгүнкү күндөгү вактыбызды тартипсиз колдонобуз. Уктай турган маалда, мисалы телевизор көрүшүбүз мүмкүн, уктай турган маалда телефон чукушубуз мүмкүн, уктай турган маалда интернет менен дагы жана башка нерседен алек болушубуз мүмкүн. Biz siz менен biz колдоно турган убакытта biz башка нерсе менен алек болобуз. Илим колдоно турган маалда дүйнө менен алек болобуз, жумуш менен алек болобуз. Албетте жумушто, дүйнө иши менен bir тирикчилик, жан багуу, бул дагы ибадат. Балким ашыкча вакытты дагы, илимдин вакытыны дагы дүйнөгө берип коюу ал туура эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн вакыты бар. Дүйнөнүн, жумушубуздун вакыты илимибизге кирип кетпеш керек. Же болбосо илим ала турган вакытыбыз дүйнөбүзгө, өзүбүздүн жумушубузга кирип кетпеш керек. Же болбосо уйкубуздун вакыты оюн күлкүгө кирип кетпеш керек. Же болбосо оюн күлкүнүн ойно турган, балдарга тарбия бере турган, же болбосо балдарды ойното турган вакытыбыз жөн эле башка бир бекерсиз нерселерге кетпеш керек. Урматтуу мусулман bir тууган, сиз менен биз бүгүн вакытыбызды кандай колдонобуз? Бүгүнкү күндө карасак, бир эле кассета, бир эле söz, bir ele disk günden günge aylanat. Misal bir adam telefondan bir 2 saatlik kinonu köre turgan bolsa, o şey 2 saat vaktısı kinoga ketdi. Al kinonu 2 saat kördü, 2 saat vaktısı ketdi. Al körgön kinonu erteң men mınday kino kördüğümde bir dosuga anı körgön kinosundagı 2 saat süyle beret. Andan keyin dagı başka biröөгө 2 saat süyle beret. Урматтуу мусулман bir тууган, сиз менен биздин убактыбыз ушуга окшогон эле бир болбогон нерсе менен алек болуп отуруп, көптөгөн бир ийгиликтерге жетише албай калып жатабыз. Имам Газали рахматуллахи алейхи айтат, Имам Газали рахматуллахи алейхи айтат: "Авкатука умрук." Сенин убактың бул сенин өмүрүң депчи. "Ва умрука ра'си малик ва алейхи тижаратук." Эми бул сенин убактың, бул сенин өмүрүң болсо, бұл сен bir сода қыламын, bir бизнес қыламын деп өте чоң bir сумадағы топтап қойған bir ақчаң сияқты. وَبِهِ وُصُولُكَ إِلَى نَعِيمِ الْأَبَدِ فِي جَوَارِ اللّٰهِ تَعَالَى. Al Allah Teala'nın rahmatına jana tübölüktü bolğan beyişke жеткирет бұл senin вақтың. Егер де sen вақтыңды тура пайдалана билсең. فَكُلُّ نَفْسٍ مِنْ أَنْفَاسِكَ جَوْهَرٌ لَا قِيمَةَ لَهُ إِذْ لَا بَدَلَ لَهُ. Al senin вақтың ушундай bir кымбат балуу, bir жауһар, bir кымбат балуу bir таш сыяктуу. Анын эч кандай bir вактыңдын баасы дагы жок. Ага bir алмаштырылгыс, bir алмаша турган bir нерсе дагы жок. Ал алмаштырылгыс bir кымбат нерсе senin вактың. فَإِذَا فَاتَ فَلَا عَوْدَةَ لَهُ. Эгер де сен өтүп кеткен вактыңды кайтара турган болсоң, аны эч кандай сен вактыңды кайтара албайсың. Урматтуу мусулман bir тууган, сиз менен бизди мисалы кечеги күнүбүз өтүп кетти. Аны биз кандай кайтарабыз? Аны биз эч кандай кайтарууга эч кандай bir мүмкүнчүлүк жок. Аны биз кайтара албайбыз. İnsandın özü vaqtı, keçegi vaqtısı бар эле, al ötüp ketdi. Аны эч кандай кайтарууга мүмкүн эмес. Ал жакшы өттүбү, жаман өттүбү, пайдалуу өттүбү, пайдасыз өттүбү, Аллах разы болуп өттүбү, Аллах наразы болуп өттүбү. Кыскасы кечеги вaqtыбыз өтүп кетти. Эрте кыямат күнү ал вaqtыбыз сиз менен бизге келет. Кандай өткөргөн болсок, ошондой бир даба менен келет. Сиз менен биздин эртеңки вaqtыбыз бар. Эртеңки вaqtыбыз келеби, келбейби, ал сиз менен бизге белгисиз. Балким келиши да мүмкүн, балким келбеши да мүмкүн. Балким эртеңки вaqtыбыз bir өлүм менен келиши да мүмкүн.
Ошон үчүн мусулман бир тууган, сиз менен биз кылам дедикпи? Бүгүнкү убактыбыз намаз окуйм дедикпи? Бүгүн окуйлук. Бирөөдөн кечирим сурайм дедикпи? Бүгүн кечирим сурайлык. Куран жаттаймын, аят жаттаймын, сүрө жаттаймын дедикпи? Бүгүн жаттайлык. Бирөөгө мен бирөөдү кечиришим керек, бирөөдөн кечирим сурашым керек дедикпи? Анда баардыгын бүгүн кылайлык урматтуу мусулман бир тууган. Эртеңки убактыбыз ал келүүсү дагы, келбөөсү дагы ал белгисиз. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир тууган, имам Шафии рахматуллахи алейхи айтат, бул вакыт кылыч сыяктуу депчи. Кылыч сыяктуу. Эгерде сен бул вактыңды сен кесе турган болсоң, кесип калдың. Эгерде сен бул вактыңды кеспей турган болсоң, анда вакыт бул сени кесип кетет. Вактың бул сени кесип кетет. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, сиз менен биз вактыбызды туура пайдаланганга аракет кылайлык. Биз вактыбызга кесилип калбайлык, балким биз вакытты кескенге аракет кылайлык. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эртең кыямат күнү инсандар бейишке киргенде, бейиште адам баласы өкүнбөйт дейт. Бирок бир гана нерсесине өкүнөт. Дүйнөдө зикирсиз, ибадатсыз өткөргөн вактына өкүнөт дейт. Инсан бейишке кирди, Аллах Раббул Иzzat даярдап койгон сыйлыктарды көрдү, Аллах Раббул Izzat даярдап койгон сыйлыктарды алды, бейиште жыргап жашап жүрөт. Бирок инсан ошол жерде өкүнөт экен, эй Аллах, эгерде мен дүйнөдө ошол гыйбат кылып отурган ордуна, же болбосо ушак ташып отурган ордуна, же болбосо сөгүшүп, урушуп, же болбосо бир жөн эле бекер эле жамбаштап жаткан ордуна бир эле жолу субханаллах, эй Аллах, бул бардык айыптардан таза Аллах деп бир жолу субханаллах деп айтып койгонумда, бир даражадагы бийикте болмок экенмин. Бир жолу астагфируллах, эй Аллах, менин күнөөмдү кечир деп айтканымда, анда мен бир даража бийик болмок экем. Эки жолу субханаллах деп койгонумда, мен эки даража мындан дагы бийик бейиште болмок экенмин деп бош өткөргөн убактысына өкүнөт дейт. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, сиз менен биздин эң кымбат баалуу, эң бир алмаштырылгыс, жауһардан дагы кымбат убактыбызды туура пайдаланайлык, туура пайдаланып, туура нерсеге үгүттөйлүк. Балдарыбызга дагы, үй бүлөбүзгө дагы убактыбызды туура негизде коротууга биз дагы себепчи болойлук, аларды дагы туура пайдаланганга аракет кылдырайлык. Бүгүнкү күндө урматтуу мусулман бир тууган, сиз менен биздин убактыбыз кандай мындай бир тобокелдик менен, таваккал менен өтүп кетип жатат. Эч кандай бир кайгыруу, эч кандай бир капалуу жок. Бирок сиз менен биз бүгүнкү күндө малыбызды, акчабызды коросок, өтө бир санап, өлчөм менен коротобуз. Бирок вактыбызды эч кандай бир өлчөмсүз таваккалчылык менен өткөрүп берип жатабыз. Иншаллах, урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, вактыбызды туура пайдаланганга аракет кылайлык. Вакыт бул сиз менен биздин жашообуз. Эрте кыямат күнү бул вакыт тууралуу суралабыз. Бул вакыт кайра келбейт. Артты карап көрө турган болсок, өткөн замандарды карай турган болсок, канча байлар, канча бийликтер, канча кылаган адамдар, жакшы адам дагы өттү дүйнөдөн, жаман адам дагы өттү дүйнөдөн, байлар дагы өттү, бийликтегилер дагы өттү, падышалар дагы өттү, ачка калгандар дагы өттү, курсагы токтор дагы өттү дүйнөдөн, оору, ден соолугу жакшы, касалдар бардыгы бул дүйнөдөн өттү. Урматтуу мусулман бир тууган, дүйнөнүн жыргалчылыгы дагы убактылуу, капачылыгы дагы убактылуу, байлыгы дагы убактылуу, бийлиги дагы убактылуу, ачкачылыгы дагы убактылуу, оорусу дагы убактылуу. Бардыгыны өлүм келип жеңип кетет. Бардык кыйынчылыкты өлүм келип жууп кетет. Эрте кыямат күнү ким кандай экендигини, ким кандай убакытты өткөргөндүгүнү кыямат күнү бардыгы ачыкка чыгат, бардыгы ашкера болот. Эрте кыямат күнү ал жерде бир гана Аллах Таала териштирет, Аллах Таала эсеп китеп алат. Ал Аллах Раббул Izzat Малики Яумиддин, кыямат күнүнүн падышасы болгон зат. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө карантиндеги убактыбызды сиз менен биз туура пайдаланып, көптөгөн ийгиликтерге жеткенге аракет кылайлык. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин ва саллаллаху ала расулин набийил карим ва ала алихи ва асхабихи ажмаин.